Кесип тандоо ар бир адамдын жашоосунда маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам. Ар бир кесип ардактуу деп адамдын көз карашына, кабыл алуусуна таасир этип, эмгекке сүйүүгө үйрөтөт. Мына ошондой учурдун талабы болгон кесиптердин бири сантехника кесиби. Эсенбек Мухамбетов Талас областындагы Кара Бура районунан келген, ал өзү кызыгып жүргөн кесип боюнча билим алып жаткан учуру. Пластикалык турбалардын ар бир бөлүктөрүн өз колу менен кармап, көрүп, курап, үйрөнүп жаткан учуру. Келечекте ушул кесипти аркалап, ак эмгегимди жумшайм деген тилеги бар. Азыр суунун счетчигин үйрөнүп атабыз. Ушунун счетчигинде эң главный суунун агымын билиш керек. Эгерде суунун агымын туура эмес коюп койсок, анда счетчикти бузуп алышыбыз мүмкүн. Ар бир кесип ардактуу дегенде сантехника деле азыр ардактуу кесиптердин бири болуп калды. Бул кесип менен кандай десем, бул кесипте көптөгөн мээнеттер талап кылынат. Анан алдал эмгек менен тапкан акча берекелүү болот дейт го. Вот мен бул кесипти тандаган себеби башка кесиптерди тандаса болот, бирок бул жерде кандай десем, мандай терин көп керектелет да. Биринчи тема водяной счетчикти чогултуу. Бул сууга үйгө канча суу расход болуп атат, эмне ошон баары ушу. Борборзагы номер 5-кесипчилик окуу жайы 1946-жылы уюшулуп, келечек муундарга ширетүүчү, шыбакчы, сантехник, электрик, устачылык жана башка багыт боюнча билим берип келет. Алар бир гана теориялык жактан билим албастан, практикалык жактан да өтүшөт. Окуу жайды бүткөндөр курулуш тармагындагы жумуш менен камсыз болушат. Биздин лицейдин эң чоң жетишкендигинин бири деп ошо жакшы кесипкөй даярдаганына байланыштуу бу 100%га балдардын жумуш орду менен камсыз кылабыз. Жумуш жок калган вузовский население деп коет, улуу кишилерди окутуп 3 айда кесип берип атабыз. 11-класс бүтүп келген балдар 10 ай окушат, диплом алып чыгат. 9-класс бүтүп келген балдар 3 жыл окуп, диплом аттестат алышып чыгат. Биздин лицейдин эң чоң жетишкендигинин бири деп ошо жакшы кесипкөй даярдаганына байланыштуу бу 100%га балдардын жумуш орду менен камсыз кылабыз. Курулуш кесипкөйлөр мебелщик болобу, отделочник болобу, сварщик болобу, кайсы коомдо жашабайлы керек. Мамлекет үйлөр азыр көрүп атасыздар, курулуш кандай өнүгүп атат. Жакшы кесипкөйлөр аларга керек. Үй жашап аткан элдердин үйүн ремонт кылат. Буга кесипкөйлөр керек. Ошон үчүн азыркы жаштарга айтып кетерлим, эгер эртеңки күнү келечекте биз колуңда твердый кесип болуп жумуш менен камсыз болом дей турган болсо, обязательно строительный профессия бул 100% кесип менен камсыз болгон профессия да. Балдар Нореке жангелер неме инструмент, бул турбанын ичинде кайеринде эмне бүтүрүп калды, кайерин бар, могу жерде экран менен көрүлөт. Кубаныч Токтоголов окуу жайда 9 жылдан бери эмгектенип, жаштарга өз тажрыйбасы менен бөлүшүп келет. Сантехника кесиби учурдагы бирден бир суроо талабы күч кесиптердин бири. Ошол үчүн жаштар бул кесипти үйрөнүп билим алышса, Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө иштей алса болот. Алар үчүн учурдагы шаймандар, тетиктер баары талапка жооп берет. Ал үчүн бир гана каалоо керек дейт мугалим. Азыркы биздин заманбапта жаңы технологиялар боюнча жаңы инструменттер келди. Бул бизге АБР банктан жардам берип атышат. Бул сантехниканын шаймандары күндөн күнгө жаңырып атат. Бул азыркы заманбапта. Бул азыркы биздин мезгилде бул сантехника өтө керектүү кесип. Бул эркек балдар үчүн өздөрүнө дайыма нан таап жейт, жумуш калбайт. Бул сантехника абдан азыр бизде талап кылып аткан кесип деп эсептейм. Ар бир окуучу муну үйрөнүп, ушул жерге бизге келип кесип алып кетсе болот. Бул эркек балага жетимиш өнөрү аз дейт, ошо керектүү кесип деп ойлойм мен дагы. Шаймандардын баары күндөн күнгө жаңыланып атат. Өтө кыйын эмес бул жерде, бүт оңой. Ар бир адам өзү жөнүндө толук билет жана акылына жараша кесип тандайт. Туура тандоо тагдыр тандоого тете кадам. Ошондуктан ар бир үйгө, коомго керектүү кесиптерди тандоо сиздин жана башкаларга пайдалуу болмокчу.